Электрондук декларациялоонун пилоттук долбоору алгаш Түштүк Батыш бажысында киргизилди. Долбоорду мамлекеттик бажы кызматы өзү каржылап жатат. Бул аркылуу бажычылар менен ишкердин байланышуусунда жана иш алып баруусунда жеңилдиктер түзүлөт. Биз ошо менен мурун башка жол документтер кагаз берүүчү болчу эле. Азыр кагаз жок болуп бизге ошол салыштырып айтканда анча бизге жеңил болуп атат бул иштеш. Себеби бул бизге кагаз түрүндө бизде алар менен бизге жолукканга мүмкүнчүлүк болбойт. Бул бизге аябай жеңил болгудай. Бир убакыт болгондо мурун күндө убакыт кетире турган болсо бул документ жолукканга берде азыр киргизип койсо бир 15-20 мүнөт убакыт жеткидей. Бажыдагы электрондук декларациялоо системасы биринчи кезекте ишкерлерге ыңгайлуу. Буга чейин бажыдан өткөн товарларын декларациялоо кагаз түрүндө жүрүп, убакыттын көпчүлүгү документ чогултуу менен эле өтчү. Жаңы иштей баштаган система аркылуу алтын катети убакытта үнөмдөлүп, адамдык факторлор катышкан коррупциялык элементтер да жоюлат. Жаңы программада эми азыр таанышып атабыз. Ондой деле көп жеңилдиктер бар экен. Эми негизги бул ошол убактан утат экенбиз да. Таможа барып, очередте турбайсың. Өзүбүз жөнөтүп коебуз, бажы кызматкерлерине дайындап айткандан кийин алар электронду чыгарып берет. Посттон уже чыгарып алып, посттогулар деле уже өздөрү чыгарып, машиналарды электронду декларациянын негизинде өткөзүп берет. Электрондук декларациялоо системасына эң алгачкылардан болуп Түштүктөгү ири ишканалардын бири Араван цемент заводу иштей баштады. 2008-жылы ачылган ишкана үстүбүздөгү жылдын акыркы 9 айында 600 000 тоннадан ашык цемент чыгарган. Мекемеде өндүрүлгөн товардын 45% Өзбекстанга экспорттолот. Завод жетекчилигинин айтымында буга чейин экспорттоодо көйгөйлөр жаралчу. Мурдалары мындай проблемалар болчу эле да. Биз жүктөбүз машиналарга там 50-60 машина келип туруп калат. Оформить эткенче көп убакыт өтчү эле да. Ошол үчүн биздин кардарлар Өзбекстан наразычылык билдирет эле. Эмне үчүн мындай тез өткөзбөйсүңөр? Кээде 3-4 күндө машина чыгып кетчү элечи. Ал жакка барып келгенче оборот дагы жок. Анан ал жактагы строительный компаниялар туруп калчы. Электрондук декларациялоого өткөндөн кийин заводдун бул көйгөйлөрү да чечилет. Алган эмес, экспорттун көрсөткүчү да көбөйүшү күтүлүүдө. Бажыдагы санариптештирүү ишкерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт жана аз убакыттын ичинде оң натыйжасын берет деген божомолдор бар. Эми бүгүнкү күнү биздин жалпы ушул Кыргызстандагы демилген санариптештирүү демилген алкагында жүрүп жаткан долбоор биз азыр ушул Кыргызстандагы бажы башкаруу системасын жаңы форматка жана ошол менен биргеликте биздин Кыргызстандагы ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жана жеңилдиктерди камсыз кылуу үчүн ушул долбоорду баштап атабыз да. Бажыдагы санариптештирүү Кызылкыя шаарындагы Кызылкыя автожол өткөрмө бекетинде да ишке кирди. Долбоор дагы уланып, кийинки жылы Кытай менен чектеш Торгарт, Эркештам, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен Кызыл Бел, Кайрагач өткөрмө бекеттеринде да ишке киргизилет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.